Ey момундар, имандуулар. Mesela bir sonun nerse aytam. Бұл жашоодо миллиондогон аалымдар, миллиондогон олиялар субханалла ушу амал кылышкан. Акылың менен да, жүрөгүң менен дагы дүйнөгө байланба. Андан кач, ал өзү аркаңан ээрчип келет. Эгерде ага байланып ошону сүйүп калсаң, ал сенден качат кайра. Түшүнүктүбү? Андан качсаң, ал аркаңан ээрчип келет. Эгерде кубаласаң, сенден качат. Эмне үчүн билесиңерби? Кайсы нерсени кереги жок даражага түшүрсө, ошол нерсе өзүнүн кадырын билгизгиси келет экен. Бул болуп эле келатат. Көрүп эле табыз субханалла. Мындай качсаң биягынан, мындай качсаң тиягынан пайда болот. Эмне себеп билесиңерби? Анткени ал көңүл бурууштан алыс болгон себебинен. Бул менен эмес. Көптөгөн чупкан, көптөгөн аалымдар субханалла ушул нерсени айтат. Анан дүйнөдө өсүүдө каласа, эмне кылсын дейт? Өзүнүн ылдыйкыны кароо зарыл. Биздегилер адашып атышат азыр. Чоң-чоң бизнесмендерди, чоң-чоң ийгиликке жеткен адамдарды карап алышып, охо, муну ошолордой болсок деп атат. Исламда тескери. Мындай. Биз өзүбүздөн калып калган адамдарды карайбыз. Ылдыйкыны карайбыз. Мына ошондо сен өзүңдүгүнө шүгүр айтуу, анан өсүү пайда болот, машаллах.